Чыңгыз десе түшүнөбүз кыргызды, кыргыз десе түшүнөбүз чыңгызды. Демекчи, ааламдын алпы Чыңгыз Айтматов 1928-жылы 12 декабрда азыркы Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Киров районуна караштуу Шекер айылында туулган. Айтматовдун чыгармалары 1952-жылдан баштап эле Ашым, Газетчи жылса кайракта, Акжан, Спайчы, Түнкү суугат, Асма көпүрө, жарык көрө баштаган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары дүйнөнүн көптөгөн элдеринин тилдерине которулган. Жамила повести дүйнөлүк атак даңкты алып келген. Чыңгыз Айтматов кылымдарды кошкон азыркы доордун чыгармалары, эң көп окулган чыгармалардын бири анын китептери. 170ден ашык тилде которулуп, 60 миллиондон ашык нуска менен басылган. Айтматовдун чыгармаларына жаралган кинофильмдери боюнча жана спектакльдери көп улуттуу кинематографиянын жана театрдын тарыхында өзүнчө бир жарык барак болгон. Жамила, биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Футиямадагы кадыр түн, кылым каартар бир күн, Кыямат, Стамбулдун, Софиянын, Варшаванын, Праганын, Лондондун, Токионун, Москванын жана Бишкектин жана дүйнөдөгү башка өлкөлөрдө көрсөтүлүп, сахналарда коюлуп келе жатат. Чыңгыз Айтматов аң-сезимибизди руханий асылдуулукка сугарып, дүйнөлүк цивилизациянын маданий чөйрөсүн байытууга зор салымын кошкон. Чыңгыз Айтматов доордун үнү, доордун чындыгы. Айтматовдун көркөм дүйнөсү түбөлүктүү. Чыңгыз Айтматов 2008-жылдын 10-июнунда 80 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Бирок анын чыгармалары башка улуттардын эли үчүн түбөлүктүү жашай берет. Кыргызстандын залкар жазуучусу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов жөнүндөгү жаркын элес кыргыз элинин эсинде түбөлүктүү сакталат. Сыйкурду нур пайда болот жылыстан, ак калпактуу Чыңгыз чыкты Кыргыздан. Унутулгус чыгармалар жаратып, кыргыз элин бүт дүйнөгө тааныткан. Бакыт кушун алып келди Кыргызга. Ар бир инсан таазим этет Чыңгызга. Курч калемдүү Айтматовдун элеси дем күч берет ар бир кыргыз уул кызга. Таазим кылып баш үйдө бүт алам. Өзгө элдер сөз кылса кубанам. Окуп алып чыгармасын Чыңгыздын, толкунданып мөлт-мөлт көзгө жаш алам. Кылымдарга унутпайм сен урпагың, жайлуу болсун жаткан жериң турпагың. Келбес жака кеттиң бирок таралап, жыпар жотту бейиш гүлүн жыттагың. Азыр жок улуу инсан арабызда, кайгырабыз жоктугуна ызабызда. Унутпайбыз олтурабыз дуба кылып,